1998-жылы студент болуп келдик. Кыргыз филология факультетине студент болуп тапшырдык. Эми ошол маалда Ош мамлекеттик университети ушу түштүк аймагындагы бирден бир окуу жай болчу. Негизги чоң университет болчу. Бардыгыбыздын кичинекей кезибизден эле окуу тилегибиз, Ошкуда окуу тилегибиз аябай күчтүү эле. Мен 3-чү курсумда ошо факультеттин жаштар комитети деп коет, азыр деле жаштар комитети деп аталат го дейминче. Өзүн өзү башкаруу уюмунун төрагасы болуп шайланганмын. Ошондон баштап ишим, анан кийинки жылы эле Нур гезитине иштеп калдык. Менеджер болуп иштедим алгач. Ошо менен биз көп жылга чейин, бир 5-6, адашпасам бир 7 жылга чейинби Нур гезитинин редактору болуп жүрдүм. Нур гезитинин редактору болуп жүргөндө кошо Үмүт телестудиясынын директорлугун аркаладык. Анан маалымат кызматын жетектедим. Айтор ошол Ошмунун Нур гезитинин Үмүт телестудиясынын маалымат кызматы 10 жылдай иштептирмин. Анан мен урматтаган, сыйлаган мындай ыйык жер. Себеби мен көптөгөн тааныштарым, агайларым, устаттарым азыр да ушул күндө Ошмуда иштеп атышат. Алар менен да жакшы мамиледебиз. Мен азыр да кеп кеңешин, жардамын алган кишилер көп Ошмуда. Анан мен ошол жакта адис катары окуп билим алдым, бир нерсе, көп нерсе билем десем дагы азыр билген нерселердин баардыгын Ошмудан үйрөндүм.